Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен адам баласын эң бир коос, эң бир көркөм түзүлүштө жараткан, баа жеткис акыл берип, айланага караткан, кайрылуусун оку деп баштаган, окуганга нурлуу жолду тандаган, макулуктун муктаждыгын камдаган, жаратканга алкыш мактоо, чексиз шүгүрлөрүн айтабыз. Бул ааламга ырайым үчүн мугалим элчи кылып жиберген, ал аркылуу каапырлыкты, наадандыкты кетирген, адамдарга куттуу сөзүн жеткирген пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана куттуу үй бүлө кутман сахабаларына салаваттар болсун. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад жазалу ханы Мухаммадан саллаллаху алейхи вассалама бима кахлухум. Иншаллах Куран баянын сабагын улантабыз. Аллахым алардын жолун жолдогон жалпыбызга өзүнүн мээрим, ырайым, берекесин, кечиримин, бардык жакшылыктарын, чексиз соопторун берип өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, өзү кабыл кылсын. Амин. Я архамар рахимин. Хасбуналлах ва ни'мал вакил, ни'мал мавлана ва ни'мал насир. Хасбаллах ла иляха илля ху алейхи таваккалту ва хуа раббул аршил азим. Амин. Аллахумма солли ва саллим ва барик алейх. Иншаллах биз 100-чү аяттан улантабыз. Аллах Таала Куранда айтат, Бакара сүрөсүнүн 100-чү аятынан: Стаузу билlah. Жөөттөр кандайдыр бир убада беришпесин, алардын кээ бир жааматы убаданы бузбадыбы? Балким алардын көпчүлүгү Тооратка ишенимдери жок эле. Анткени Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алла тарабынан пайгамбар болуп келди. Алардын Тооратын тастыктайт болчу. Китеп ээлеринин бир жааматы пайгамбарлардан кабар берилген Тоораттын өкүмдөрүнөн, аяттарынан эч нерсени билбегендиктен аркаларына таштап салышкан, ыргытышты. Жөөттөр, шайтандар окуган нерсени ээрчишти, эргешишти. Кээ бир тарых жана тафсир китептерде келет, Сулайман алейхиссаламдын падышалык доорунда шайтандар окуй турган нерсе китеп ошондон ибарат этилген. Жиндер сыйкырлыкты, көз боемочулукту бир китепке жазып топтогон экен. Калк ичинде ошол китепти окуп сыйкырчылыкты, алдамчылыкты таркатышат эле. Атүгүл Сулайман алейхиссаламдын падышалчылыгына да сыйкырчылык наам беришет болчу. Сулайман алейхиссаламга кабар жетип, ошол китепти тигилердин колунан алып, отурган тактысынын алдына көндүрүп салат. Сулайман алейхиссалам өлгөндөн кийин жиндер китепти жерден касып чыгып, колдоруна кайра алышкан. Сулайман алейхиссалам өлгөндөн кийин жиндер китепти жерден касып чыгып, колдоруна кайра алышкан. Ошентип ал китеп кайрадан калк арасына таркалып кетет. Жөөттөр ошол китептин нускасын алып амал кылыша башташат. Алла Таала бул аятта ошону баяндап жатат деп кошумча берилген экен. Астаузу билlah. Жөөттөр Сулайман алейхиссаламды сыйкырчы деп атагандары үчүн акыйкат Алла Сулайман каапыр болгон жок, бирок шайтандар каапыр болушту деди. Ошон үчүн алар шайтандар калкка сыйкырчылыктан таалим беришет болчу. Жөөттөр Вавилон шаарында эки периштеге түшкөн сыйкырлыкка амал кыла башташты. Эки периштенин аттары Харут менен Марут эле. Бул периштелер инсандардын күнөөкөр болгонуна, башкача айтканда, күнөө иштерди жасаганын сынга алышат болчу. Акыйкат Алла Таала тиги эки периштеге инсанга берилген дене, напси, силерге да берилгенде, силер дагы ага окшоп күнөө кыласыңар эле, дейт. Алар Аллага: эгер напси бизге үстөмдүк кылып жеңген кезде дагы биз андай нерсени эч качан кылбайт элек дешет. Акыйкатта Алла аларды сыноо үчүн аларга напси салып жер бетине түшүрөт. Алар калктын үстүнөн казы болуп өкүм чыгаруучу болушат. Акыйкат Алла Таала аларды сыноо үчүн Зухра аттуу аялды арыз муң менен алардын алдына жиберет.
Ал аял аябай сулуу, сымбаттуу эле. Алар аялдан зыйна кылууну талап кылышат. Аял аларга арак, мас кылуучу шарап ичимдик ичүүнү сунуштайт. Ичимдикти ичип, анан тиги аялга зыйна кылууга умтулушат. Ошол замат бир киши келип калат. Ал киши алардын ишине тоскоолдук жаратат. Алар аны өлтүрүшөт. Өкмөттүн адам өлтүрүүгө кун алуу соту боюнча алар кыжаалат тартышты. Ошол маалда шайтан өкмөт адамынын кейпинде келип, эгер бутпараска сажда кылсаңар, силерди ачык өлүмдөн сактап калам дейт. Алар анан бутка сажда кылышат. Акыйкат Алла Таала аларды периштелик мартабасынан түшүрөт. Акыйкат Алла Таала аларга бул дүйнөнүн же тиги дүйнөнүн азабын ыктыяр кылууну буйрат. Алар бул дүйнөнүн азабын ыктыяр кылышат. Алар Вавилондо чачтарынан асылган бойдон азап тартышат. Акыйкатты Алла билүүчү. Валлоху аалам. Ошолдордо сыйкырчылар көз боёмочулук көрсөтүп, пайгамбарлык чакырык салышат эле. Кээ бир сөздөр да бар. Алла Таала бул эки периштеге акылдуу адамдарга сыйкырчылык илимин үйрөтүүгө уруксат берген экен. Бул сыйкырчылардын көз боёмочулугунан кабардар болуп, алардын пайгамбарлык чакырыктарын четке кагуулары себептен. Алар болболу эч кимге сыйкырчылык үйрөтүшкөн эмес. Арине насаат иретинде адамдарга алар биз Алла тарабынан бүлүккө, фитнага кабылганбыз. Силер сыйкырчылык илимин акыйкат деп ишенип алып капыр болуп калбагыла дешкен. Бирок кээ бирлери эки периштеден ошол маалда сыйкырчылык таалимин алышып, эркек менен аялдын ортосун бөлүп жарып, бири-биринен ажырап калуусуна себеп болушту. Мына ошол сыйкырчылыктары менен эч кимге зыян жеткире алышпайт. Тек гана Алланын өкүмү менен гана зыян жетиши мүмкүн. Бул таалим алуучу көз боёочулар өздөрүнө пайда алып келе турган эмес, тескерисинче өздөрүнө зыян алып келе турган нерсени таалим үйрөнүп алышты. Албетте бул сыйкырчылыкты тандагандар акыретте жаннаттан өздөрүнүн эч бир үлүштөрү жок экенин жакшы билишет. Эгер анын сыйкырчылыктын кесепетин билсеңер, албетте жаман нерсени напсиңердин ордуна тандап алдыңар, деп Аллах эскертип жатат. Астагфируллах. Аллах өз сактан болсун. 103 аяттан Аллах Таала айтат: эгер алар Аллага ыйман келтирип, көз боёмочулуктан арууланып, такыба болушканда Алла тарабынан бериле турган сыйлык соопторду билишкенде кандай жакшы болот эле. Эй момундар, Мухаммед алейхиссаламга сөз сүйлөгөн кезиңерде роина дебегиле, башкача айтканда бизге көңүл бур дебегиле. Унзурна, атап айтканда бизге кара эй пайгамбар дегиле. Анан бул насаатты угуп амал кылгыла. Роина сөзү жөөттөрдүн тилинде, акарат тилдөө маанисинде. Алар силерден үйрөнүп алып, роина деп сүйлөй башташат. Акарат кыла турган сөз менен пайгамбарга кайрылуу адилетсиздик болот. Андай акарат сөзүн айткан капырларга Алла тарабынан акыретте оор азап кабаттала берилет. Китеп ээлери капырлар жана мушриктер силерге Алла тарабынан жакшылык аян түшөөрүн жактырбайт. Чындыгында Алла Таала өзүнүн фазилетине каалаган адамды ылайык көрөт. Алла Таала улуу фазилетке ээ. Жөөттөр кыбыла өзгөргөндө, башкача айтканда Байтул Мактис Кудус мечитине карап намаз окуу өкүмү өчүрүлгөндө, кооптуу эскертме катары Алланын буйругу өчпөйт, өзгөрбөйт деп өкүмү жоюлган, бекер болгон өзгөргөн өкүмдү тангандар. Алла Таала бул аятты түшүрдү. Алла Курандан кайсы бир аятты өзгөртсөк же жүрөгүңөрдөн унуттурсак,
ошол өзгөргөн аяттын ордуна жакшыраагын түшүрөбүз. Бул өзгөрүлгөн аяттарда даанышмандык бар. Силерге жеңилдик жана ашыкча соопторду алып келет. Же ошол өзгөргөн аяттын маанисине окшош аяттарды түшүрөбүз. Эгер соопто тең болсо да кээ бир маселелерге туура келет. Эгер Байтул Мактиске Кудуска карап намаз окуу жана ыйык Каабага карап намаз окуунун сооптору тең болсо да, араб коомунун ыраазычылыгы ыйык Каабага карап намаз окуганда гана болот. Эй таңгандар, эмне билбейсиңерби? Алла Таала ар бир нерсеге кудуреттүү экенин. Кандай кааласа ошондой кылат. Силерге Алладан башка дос жана жардамчы жок. Өткөн заманда ата бабаларыңар Азирети Мусага пайдасыз суроолорду беришкен. Силер дагы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан бул эмне? Башкача айтканда пайдасыз сандыраак беймаани суроолорду сураганды каалайсыңарбы? Кимде-ким ыйман ордуна капырлыкты ыктыяр кылса, андай адам туура жолдон адашып, тентиреп кетиптир. Силер момун болгонуңардан кийин китеп ээлеринин көпчүлүгү силерди капырлыкка кайтарууну каалашкан. Аларга акыйкаттын ачык айкын белгилүү болгондон кийин напсилеринде пайда болгон көрө албастыктын себебинен ошондой кылышты. Эй момундар, алардын кылган иштерин кечиргиле. Аларды өлтүрүү, жихад туурасында Алланын өкүмү келгенче жазалоого урунбагыла. Албетте Алла Таала ар бир нерсеге кудуреттүү, убагы келген кезде өч алынат. Эй момундар, намазды өз убагында окугула, мал каражаттарыңардын зекетин бергиле. Ар бир ишти напсилериңердин пайдасы, өз пайдаңар үчүн кылып, өзүңөрдөн мурун акыретке жиберип тургула. Ошол амалыңардын соопторун Алланын алдынан сөзсүз табасыңар. Себеби Алла Таала силер кылган ар бир амалды көрүп турат. Кайталайм. Эй момундар, намазды өз убагында окугула деп Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүнүн 110-аятында айтып жатат. Астагфируллах. Мал каражаттарыңардын зекетин бергиле. Ар бир ишти напсилериңердин пайдасы, өз пайдаңар үчүн кылып, өзүңөрдөн мурда акыретке жиберип тургула. Ошол амалыңардын соопторун Алланын алдынан сөзсүз табасыңар. Себеби Алла Таала силер кылган ар бир амалды көрүп турат. Жөөттөр жаннатка жөөттөрдөн башка эч ким кирбейт дешет. Христиандар жаннатка христиандардан башка эч ким кирбейт дешет. Бул айткандары жалган, куруу кыялдын ибраты. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, аларга суроо иретинде эгер бул айткандарыңар чын болсо, далилиңерди келтиргиле деп айткын. Алардын айткандарынын баары туура эмес, калп. Жаннатка болсо өз жүзүн Алланын ибадатына буруп, ар бир сөзүндө, ар бир кыймылында жакшы сооп иштерди жасаган адам гана кирет. Дал ушундай адам үчүн Алла Тааланын алдында жаннат беленделип турат. Аларга эч кандай коркунуч жок. Кыямат күнү алар эч кандай убайым тартпайт. Жөөттөр христиандардын дининин этибары жок, акыйкат эмес дешет. Мына ушундан улам христиандар жөөттөр ишенимдүү акыйкат динде эмес дешет. Чындыгында алар Алланын түшүргөн китептерин окушат. Ушул сымал эле мушриктер дагы алардын жөөт менен христиандардын ар биринин диндеринде эч кандай негиз жок дешет. Жыйынтыгы ар бир улут өз динин акыйкат, башкалардыкы жалган деп билет. Кыямат күнү болгондо Алла Таала кайсы дин акыйкат жана кайсы дин жалган туурасында өз өкүм чыгарат. Алланын мечитинде Алланы зикир кылуудан тыйган адамдан өткөн заалым адам барбы? Ал заалым мечитти талкалоого аракет жасайт. Чындыгында мындай тайпага мечитке кирүү туура эмес. Кирүүгө уруксат жок эле. Кирсе да тек корккон абалда гана уруксат. Мындай адамдарга бул дүйнөдө шермендечилик, ал эми акыретте аптан катаал азап бар. Чыгышта Алланын мүлкү
батышта Алланын мүлкү. Айтор кайсы тарапка көз чаптырбагыла ошол жактан Алланы табасыңар. Албетте Алланын жакшылыгы пенделерге кенен кесир. Алла акыбалдарды даана билүүчү. Жөөттөр менен христиандар Алла өзүнө бала ата алган деп айтышат. Башкача айтканда жөөттөр Узайр алейхисаламды Алланын уулу дешсе, христиандар Иса алейхисаламды Алланын уулу дешет. Алла Таала мындай айып кемчиликтерден аруу, таза. Алардын айткандары жалган. Туурасы асман менен жердеги нерселердин баары Алланын мүлкү жана маклуктары. Иса алейхисалам менен Узайр алейхисалам да жогоруда айтылган нерселер сыяктуу эле Алланын маклуктары, пенделери. Алардын баары Аллага баш ийгендер. Кудай асманды жана жерди пайда кылды. Эгер Алла бир нерсени жаратууну кааласа, ошол нерсеге бол деп айтат. Ошол нерсе ошол замат болуп калат. Меккенин мушриктери илимсиз, сабатсыз эле. Сабатсыз эле. Алланы тааныбайт болчу. Алар эмне үчүн бизге Алла өзү күбөлүк өтпөйт же бизге анча-мынча өзгөчө белгилерди, аламаттарды көрсөтпөйт дешти. Мына ушундай сөздөрдү алардан мурун өткөн капырлар да айтышкан. Булардын дилдери бир капырдык, бузукулары дагы бири-бирине окшош. Биз дилдеринде шек күмөн болгон, ишенимдери бар коом үчүн ислам дининин акыйкаты туурасында баян кылабыз. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сени момундарга ак акыйкат дин менен сүйүнтүүчү, капырларга Алланын азабын эскертип коркутуучу кылып жибердик. Сен кыямат күнү тозок ээлеринин жасаган иштерине жооп бербейсиң. Сен жөөттөр менен христиандардын динин ээрчимейинче, алар сага эч качан ыраазы болбойт. Алардын динин ээрчигениңде гана алар сенден ыраазы болушат. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, аларга акыйкатта туура жол бул Алла көрсөткөн жол. Силер көрсөткөн жол адашуунун ибараты деп айткын. Эгер эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сага ислам дининин акыйкатын, алардын жолунун жалгандыгын, туура эместигин далилдеген аят түшкөндөн кийин да алардын арзууларына ылайык алардын динин ээрчит экенсиң, анда сени Алланын азабынан сактап куткарып кала турган эч ким болбойт, эч ким дос болбойт, эч ким жардам бербейт деп Аллах Таала Куранда айтып жатат. Бакара сүрөсүнүн 121-аятынан Астагфируллах, Аллах Таала айтат: Мен китеп берген китеп ээлеринин кээ бирлери китепти туура тилават окуп, окугандарына амал кылышат. Акыйкатта мындай топтун ыйманы бар. Жөөт аалымдарынын Абдулла ибн Салам, Алла андан ыраазы болсун, сыяктуулар капыр болгон адам Алланын китебин, өкүмдөрүн өзгөртүүгө аракет кылса, кыямат күнү ошол топ өз напсисине зыян келтиргендер. Эй жөөттөр, силерге тартууланган неаматтарымды эстегиле жана шүгүр кылгыла. Ошол заманда силерди башка коомдордун мүчөлөрүнөн артык кылбадым беле? Мына ошону эстегиле. Кыямат күнүнөн корккула жана ал күнү бир дагы жан башка адамдан Алланын азабын алып сала албайт. Ал күнү азаптан аман калуу үчүн эч кимден төлөм кабыл алынбайт. Алланын уруксаты жок бир дагы кишинин шапааты, колдоосу пайда бербейт, кабыл болбойт. Ошондой эле аларга эч кандай жардам дагы берилбейт. Ойлон, эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, ошол маалда Кудай Ибрахим алейхиссаламды бир нече буйруктар менен сынады. Ибрахим алейхиссалам Кудайдын буйруктарын өз убагында аткарды. Кудай: Мен сени бүткүл адамзатына ыйман кыламын. Сенден кийин келе тургандар сени ээрчишет деди. Азирети Ибрахим: Менин урпактарымды дагы имам кыл деди. Алла Таала жооп кылып:
жооп кайтарып, бул элчилик пайгамбарчылык жана имамдык балдардын ичинен залым жана капырларга берилбейт деди. Бул вазифа залымдарга тийбейт. Убагында биз ыйык Каабаны адамдар үчүн жыйнала турган жана адамдык таба турган жай кылып бердик. Анан төмөндөгүдөй Ибрахим алейхисаламдын турган орду намаз окуй турган жай кылып алгыла деген өкүм бердик. Ибрахим менен Исмаил алейхиссаламдарга менин ыйык Каабамды таваф айлануучулар үчүн, этиктаф орозо күндөрү мечитте отура турган адамдар үчүн, үрүкү кылуучулар менен сажда кылуучулар үчүн тазалагыла деп убада алдык. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, ушул окуяны эстеп кал. Убагында Азирети Ибрахим дуба кылып: "О Кудай, бул Меккени коопсуз жай кылгын. Каатчылыктан жана башка асмандан түшкөн бале кырсыктардан сактагын. Бул шаардын тургундарынын арасынан өзүңө жана кыямат күнүнө ыйман келтиргендерге гана мөмөлүү ырыскыларды бер" деди. Алла Таала: "Бирок капырларга дагы ырыскы берем. Аз гана мезгил аралыгы болсо да, андан кийин аларды тозокко кирүүгө мажбур кылам. Тозок эң жаман жай" деди. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, ушул окуяны эстеп кал. Убагында Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил алейхиссалам ыйык Каабаны пайдубалын көтөрүп, Алланын үйүн аягына чейин оңдоп түзөп бүтүштү. Андан кийин ата бала экөө Аллага кайрылып дуба кылып: "О Кудай, бул жакшылык ишибизди кабыл кыл. Сен албетте дубаларды угуучусуң, ниеттерибизди билүүчүсүң" дешти. "О Кудай, экөөбүздүн ар бирибизди өзүңө баш ийген чын ыклас кулдарыңан кыл. Укум тукумубузду дагы өзүңө моюн сунган таквалардан кыл. Бизге ибадат кыла турган, жакшылык өкүмүн аткара турган, ажылык өкүмүн аткара турган жайларды көрсөткүн, күнөөлөрүбүздү кечиргин. Сен албетте пенделердин тоболорун кабыл кылуучусуң, акыбалдарына мээрим төгүүчүсүң. О Кудай, бул урпактарыбыздын ичинен өз жааматына пайгамбар кылып жибер. Аларга сенин китебиңди окуп берсин. Аларга китептин өкүмдөрү туурасында таалим берсин. Ажайыптуу акылмандыкты баян кылсын. Алардын адеп ахлактарын оңдоп түзөсүн. Жаман жүрүм турумдарын жойсун. Албетте сен ар бир ишке кудуреттүүсүң жана даанышмансың." Ибрахимдин дининен ким кайтат? Өз напсинин пайдасы боюнча илими жок, акылсыз, сабатсыз, залым адам гана кайтат. Албетте бул дүйнөдө Ибрахим алейхисаламды ыктыяр кылып, пайгамбарчылык сыйлыгын тартуу кылдык. Улуу Каабанын оңолуусун ага жеңил кылганбыз. Ал албетте акыретте жакшылык кылган жана жакын адамдардан. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, ошол мезгилди эстеп кал. Убагында Кудай Ибрахим алейхисаламга менин урпактарыма моюнсун. Убагында Кудай Ибрахим алейхисаламга менин буйруктарыма моюнсун, өкүмдөрүмдү аткар деди. Ибрахим алейхисалам: "Мен ааламдардын Кудайына моюнсундум жана өкүмдөрүнө баш ийдим" деди. Ибрахим алейхисалам балдарына моюнсунуунун жол жоболорун осуят кылды. Якуб алейхисалам дагы балдарына ошол мазмунда осуят кылды. Осуят мындай эле: "Эй балдарым, улуулугу, берекелүү болгон Алла Таала силерге акыйкат динди шарият эреже кылды. Ал ислам дини. Силер мусулман болмоюнча бул дүйнөдөн өтпөгүлө. Кудайдын жалгыздыгына моюн сунган абалда гана өткүлө. Эй балдарым, улуулугу, берекелүү болгон Алла Таала силерге акыйкат динди шарият эреже кылды. Ал ислам дини. Силер мусулман болмоюнча бул дүйнөдөн өтпөгүлө.
Кудайдын жалгыздыгына моюн сунган абалда гана өткүлө. Эй жөөттөр, мезгил жетип Якуб алейхиссаламга өлүм келди. Ошол мезгилде ал балдарынан менден кийин кимге ибадат кыласыңар деп сурады. Якуб алейхиссаламдын балдары: биз сенин Кудайыңа ибадат кылабыз. Сенин ата бабаларың Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам жана Исхак алейхиссалам ибадат кылган Кудайга ибадат кылабыз. Ал Кудай жеке бирөө жана жалгыз. Биз ошол Кудайга сыйынабыз, моюн сунабыз, өкүмүн аткарабыз деп жооп бергендерине силер эмне күбө болдуңар беле? Азирети Ибрахим, Азирети Якуб жана алардын балдары бир жаамат эле. Алар ааламдан өтүп кетишти. Алар өздөрү жасаган кесип амалдарынын натыйжасын жасасын өздөрү көрүшөт. Алардын кылган амалдарынан силерге эч кандай пайда жок. Силер дагы амалдарыңардын сыйлык жасасын өзүңөр гана көрөсүңөр. Силер алардын кылган амалдарына жооп бербейсиңер. Жөөттөр, ислам динин кармангандарга жөөт болгула, ошондо хидаят туура жол табасыңар дешет. Христиандар ислам динин кармангандарга христиан болгула, ошондо хидаят туура жол табасыңар дешет. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, аларга биз жөөттүн да, христиандын да динин кабыл албайбыз, а Ибрахим алейхиссаламдын жолун жолдойбуз. Анын жолун жолдогондор туура жолдо, Ибрахим алейхиссалам мушриктерден эмес эле. Эй момундар, силер китеп ээлерине, биз Алла Таалага бизге түшүрүлгөн өкүмдөргө, Ибрахим, Исмаил, Исхак жана Якуб алейхиссаламдарга жана булардын балдарына берилген нерсеге, Муса, Иса жана башка пайгамбарларга, Кудай тарабынан берилген нерселерге ыйман келтирдик. Биз аларды бири-биринен бөлөк-бөтөн кылып ажыратпайбыз. Баарына бирдей ишенебиз. Биз Кудайга моюн сунабыз дегиле. Эй жөөттөр жана христиандар, силер ыйман келтирген нерселердин баарына, китептерге, пайгамбарларга ыйман келтиришсе, акыйкат хидаят жолун чындыгында табышкан болот эле. Ал эми кол шилтеп жүз бурушса, демек алар эки жүздүүлүктө кастык менен душмандыкка белсенгендер. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, алардын душмандыгынан таң калба. Жакында Кудай алардын жамандыгынан сени арылтат. Кудай алардын сөздөрүн угуучу жана ишенимдерин билүүчү. Жасууларда келет, христиандардын үйлөрүндө бала төрөсө, 7 күндөн кийин аны сыйынуучу жайлардын бирине алып барып, чокуна турган сууга түшүрүшөт, жуунтушат эле. Ишенимдеринде бала башка динден аруу таза болот. Муну баланы колун адалдап сүннөткө отургузуунун ордуна жазалына турган ибадат катары кабыл алышкан. Анан биз балага христиан ниетиндеги ыраң түз бердик дешет. Эй мусулмандар, аларга бизге Алла ыраң берген, ал ислам дини. Алладан дагы жакшы ыраң берген бирөө жарым барбы? Биз Кудайдын өзүнө гана ибадат кылабыз дегиле деп Аллах Таала буйруп жатат. Ушул жерден иншаллах жыйынтыктап туралы убактыбыз болуп калды. Иншаллах 138 аят менен жыйынтыктайбыз. Аллах Таалам бизге Алла ыраң берген, ал ислам дини. Алладан дагы жакшы ыраң берген бирөө жарым барбы? Биз Кудайдын өзүнө гана ибадат кылабыз дегиле деп Аллахым өзү буйруп жатат. Аллахым баарыбыздын билип билбей алган ката кемчиликтерибизди, күнөөлөрүбүздү кечирип, өз даргөндө Аллахым кабыл кылып, ушу чексиз соопторду берип, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, өзү кубандырсын. Я архамар рахимин, чексиз кудурет эси бири гана өзүңсүң, баары өзүңүн кудурети менен. Я архамар рахимин, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуһу расулух келмеси менен өзүң ыраазы болгон абалда гана беришимди көрсөтүп туруп, жаныбызды ал ушу жолдо кадамыбызды бекем кылып, Аллахым нурлуу амалдар менен алек кылып, сүйүктүү кулдарыңан кылып, Аллахым өзүңдөн келген
өкүмдөргө жана кабарларга жана убадаларыңа Аллахым пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга толук ишенип моюн сунуучулардан кылып баарыбызды Аллахым уш жолдо кадамыбызды ыйман ыкласыбызды күч кубат ден соолугубузду бекем кылып Аллахым өзүнүн астыңа жарык жүз менен барып бактысын насип кыл. Амин я архамар рахимин. Амин деп алаккан жаган ар бир мусулманды көрүүчү, көрсөмөрлөп туручу добуштарды угуучу кудретес Аллахым баарыбыздын ару максат тилегибизге жеткизип эки дүнү бактылуулардан кылып өзүң ыраазы болуп өзүң ыраазы кыл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Салават айтып коюңуздар. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад. Язаллаху Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям. Кийинки сабактан көрүшкөнчө Аллах аманатсыздар.